Belgilүү коомдук ишмер, Кыргызстандагы азистер жана дүлөөлөр коомунун президенти Калык Мамбетакуновду патриот, элибиздин анын ичинде майыптардын жашоосу үчүн анык күйгөн чоң инсан экенин жалпы журт жакшы билет. Бул адамдын жан дүйнөсү, ой толгоосу кайсы тармак боюнча болсо дагы кенен экен. Алган эмес тынымсыз коомдук иштерден колу бошобосо да, убакыт таап, чыгармачылыкка да көңүл бөлүп, жан дүйнөсүн толуктап келет. Бул инсандын чыгармаларын таланттуу ырчылар эл алдында аткарып жүргөнүн көрүп, угуп калып жүрөбүз. Günдөр өтөр, алы учуп өмүрдөн, карай көчөр, кызыктарды көрбөстөн, көңүлдөгү көрүнбөгөн арманды, ырчырдасын, бир тамчысын төкпөстөн. Сөзү Кундуз Абашеваныкы, обону Калык Мамбетакуновдуку унутпа. Аткаруучу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкова. Айтылбай качанкы сыр жатат, ашыкмын бирөөгө ким табар. Аргасы сайрылып калсак да, алданбай Биздин чыгармачыл топ Калык Мамбетакуновдун чыгармачылык өнөрканасы менен жакындан таанышып, учурда коомубузда жетишпей жаткан маданияттуулук жана музыка жаатында да кеп курууну туура көрдүк. Адам баласы өзүнүн өмүр жолунда жакшы күндөрдү да башынан өткөрөт экен, оор кыйынчылык күндөрдү да башынан өткөрөт экен. Негизи эле бул адамзаттын турмушун анализдеп караганда, адам ошол алсыз кезинде турмуштун оорчулугу экиинен басып кыйнап турган кезинде жакын адамдарына, ага туугандарынын жардамдарына муктаж болот экен да, ошолордун этегин кармап, ошолордун ийнине таянып, ошол кыйын күндөрдөн өткөнгө аракет кылат экен. Ал эми Кудай берип башына бак конгон кезде ошол бакыттын жолуна, бакыттын бийиктигине адам өзү жалгыз чыгат экен. Анан ошол бакыттын бийиктигинде туруп, эгерде жүрөгү ачык болсо, ылдыйда төмөндө калган адамдарга жакшылыгын аябаш керек экен. Ошол бакыттын төбөсүнө чыгып турган адамдын жүрөгү ачык болуп, башка адамдарга жардам бергенге дайым даяр туруш керек экен да. Ушу мен 1969 жылы оор оорудан кийин көздүн көрүүсүнөн ажырап калдым. Кыйын күндөр келди башка, жаш элем, 16 жаштагы эле курагым эле. Анан бир нерсе менен аракет кылып алаксышып керек болду. Кечке эле кайгы менен, санаа менен отура бергенде адам баласы өзү көтөрө албайт. Менин мүнөзүм дагы ага көнбөгөн мүнөз эле. Ошондой болуп жүргөн кезде азыркы Ак Суу районуна караштуу Сары Камыш айылындагы орто мектептин директору Сыргак Арыкбаев, эжем Кеңешкан Рыскуловалар иштеп турар эле, азыр карыя кишилер. Ушул кишилер 69-жылы март айында мага баягы орустун гармонун сатып келип беришти. Ошондо баасы 45 рубль эле. Ушуну менен алаксы кыйналып отура бербей деп. Айылда өзүмдүн агам бар эле, Телман абам, а киши ошол кездеги колхоздун атка минерлеринин бири эле.
Анан көп тараптуу өнүккөн киши эле, өзү комузда ойноп, дастан айтар эле, мандолинде ойноп ырдаар эле, кыяк чертер эле. Анан ушул Телман агам мени ушул гармошканы черткенге биринчи үйрөткөн ушул киши да. Анан ошондон улам музыка менен алакты болуп аракет кылып калдым. Андан кийин искусство институтуна бардым. Ректор ошол кезде элге таанымдуу жакшы инсан Насыр Давлесов ректор эле. Ушул кишиге кирип, мен ушу сиздерге композитордук бөлүмгө экзамен тапшырып багым болуп өтүп калсам окуйн дедим эле. Бир аз обон чыгарат элем десем, ал киши дагы көзү азиз студентти окууга алып окутуп көрбөптүр. Анан Алтынбек Жаныбеков улуу киши да маңдайына отургузуп алып, балам, музыка менен аракет кылып атканыңа канча болду эле деди. 2 жыл болду, 2 жылга эле жакындап калды. Ушу көзүм көрбөй калгандан кийин эле музыка менен аракет кылып калдым эле десем, анда балам, тетиги жаш кезинен музыкалык мектепти 7 жыл окугандар ушул экзаменди тапшыра албай калышат. Сен өтө көп капа болбо, багың болсо башка окууларга да тапшырып көр, бизге боло албай калдың деди. Анан андай болгондо анан макулдаганда эмне кылам деп, анан Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине келип тапшырып, ушул жерден окууга өтүп кеттим. Музыка менен өз алдымча аракет кыла берейин деп калдым да. Анан азыркы кезде ушу 70-71 жылдардагы Фрунзе шаарындагы Азиз балдардын мектеп интернатында окуган балдар, кыздар да азыр айтышат, ошол кезде калык сен сабактан кийинки бош кезиңде ушу баян чертип эле отура берер элең дейт. 2000 жылдарга чейин мындай бир коомдук ишмерлердин арасында, өзгөчө жанагы 90 жылдардын башындагы легендарлуу парламенттин арасында чыга калып, ошондой өзүнүн тармагында талап кое билген, ошол жан ооруткан маселелерди парламенттин арасында так таасын, ошол мына өзгөчө биздин азиздердин, дүлөөлөрдүн маселелерин көтөрүп чыккан ушундай бир оратор десем да болот. Бул кишини абдан акылдуу, сөзмөр, чечен киши катарында жакшы таанычымын телеэкран аркылуу гана. Анан атаң көрүү биригем дүйнө экен, бул көзү көрбөсө дагы ушул киши ушунчалык тирүүлөрдөн артык бул жашоодогу биздин бир алдыга умтулууну, баягы кемчилигибизди оңдоп түзөөгө коомчулукту чакырган ушундай бир көкүрөгү кенен азамат экен го деп суктанып жүрчү элем. Анан 2000 жылы мен өзүм ошол таанышып калуу бактысына туш келип калдым. Бул киши өзү кыргыз элинде сыйлаган ырчылардын катарында ошол менин дагы ырчылык өнөр канама көз салып жүргөн экен сыртыман. Анан ошол сыйлаган ырчыларымдын бири ушу Саламат Садыкова болчу деп адеп алгач келгенде баарын мырзалык мындай бир тартипте жасап, таанышуунун дагы жөнөкөй бир беркинде эптеп септеп эмес, ошол концертиме келип бир кучак гүлүн алып келип ошентип анан көрсө бул киши жанагындай коомдук ишмер катарында эле эмес, жан дүйнөсү бай, абдан мындай дальновидный деп коет, келечек үчүн да ойлоно билген, кыргыз элинин деги эле бир жакшы турмушуна жан ооруткан азамат эле катары эмес, ошо чыгармачыл адам катарында дагы өзүнүн купуя мына көкүрөндө багып жүргөн чыгармачылыгы болгон экен. Көзү көрүп жүргөн жылдарда, ошо жаш курагында көзү көрбөй калган экен, ошол көзү көрүп жүргөн жылдарда бир табигатка суктанып, анан ошол өзүнө теңтуш сулууларга суктанып жүргөн жылдары болсо керек. Ушул азыркы мен аткарган «Унутпа» деген аткара турган ырды ушул көзү көрүп жүргөн жылдарда аккордеон тартып өзү ырдачу экен. «Унутпаны» Саламат Садыкова аткарып атпайбы? Бул өзү негизи өтө оор ыр да. Негизи мен өзүм ушул обонго ыр жазып көрөйүн десем, меники такыр окшободу. Өтө кайгылуу, муңдуу сөздөр болуп калды. Анан эми ыр чыккандан кийин жакса башка ырдачулар ырдаса экен деген да ой бар да. Анан муң кайгыны, баягы жеке турмуштагыны башка адамдарга берген туура болбойт да. Анан ошону Кундуз Абашевага да чакырып, Кундуз ушундай болуп атат, сен жазсаң десем, жазып 3 куплетин, 4 куплетин жазып келди. Анан 4-үнчү куплетин мен айттым, Кундуз ушул жерди бир жакшылыкка багыттаган, эртеңки жакшы үмүткө баш койгондой кылып 4 сап менен бүтүрсөң, ошондо жакшы болот эле десем, анан жанагы ырды чыгарды. Ошонун аягында аячы жараткан аячы кайрадан бир турмуш жаратчы деп бүтүп атпайбы?
Жылдарға баш иіп берсек та, жүрегім сенің ойлада. Жылдарың қол бұлғап қырдашар, ұнытма том сүйі сұрала. Адашып бір кезде қалсақ та, сүйем деп жүрегім жар салар. Балким жашоодо бир күч бар, кыялды чың кылып сыйгырлар. Аячы жараткан аячы, кайрадан бир тагдыр жаратчы. Аячы жараткан аячы, кайрадан бир тагдыр жаратчы. Кайрадан бир тагдыр жаратчы. Алды кишили деген өзү ыр жандуу адам экен, өзү ыр чыгарат экен, обон чыгарат экен, ыр жазат экен, обон чыгарат экен. Анан ошо киши бизден ошо Камбарканда иштеп жүргөндө, ошо Камбаркандан бир экөөбүздү чакырып, ошо Саламат Садыкованы, анан мени экөөбүздү чакырып, үйүнө конокко чакырып, ушундай ырларым бар эле, ушуну элдин алдына алып чыгып бир ырдатсам, элдер укса ушуну деп үйүнө чакырып, анан үйүнөн барып отуруп, ырларын окуп, анан ноталарын жазып, ошентип чыгармачылыгыбыз бир байланышып калганда, ошол байланышып калган учур ошо 2000-жылдары. Анан ошол өзүнүн жары, өмүрлүк жары оорустан жеңели болгон экенбиз. Ошо жеңебиз кайтыш болуп, ошо жеңебизге арнаган жана мен азыркы ырдап берген жүрөктөгү сыбызгы дегендер ошол кишиге арналган экен да. Анан бакыт ушуну ырдап берсең комузга салып деп эметти эле, ошондон мен макул болуп ошону ырдагам да. Биринчи передача болуп ошондо ырдап бергем. Анан мына бүгүн минтип дагы бир жолу ушул ырдын бет ачары болуп атат. Бул ыр бир ырдалып ошо бойдон ырдалган эмес да. Анан эми бул ырдын келечеги чоң. Өзүн обондан эле байкасаңыздар, обону кандай жакшы сөзү менен төп келишкен бир жакшынакай ыр да. Анан эмне деп каалайм, ушу Калык абанын адамгерчилиги, элге болгон мамилеси ушунчалык жумшак адам, анан ушунчалык ак ниет адам деп ойлойм да. Ушу бир сүйлөшкөн адам ошентип ойлойт болуш керек. Мен дагы ошентип аябай сыйлайм а кишини. Бул кишинин кылган, элге кылган жакшылыктарын баарыбыз билебиз. Иштеп аткан иштери алга жыла берсин, чыгармачылыгы мындан арта берсин. Ушундай жакшынакай ырларды жаратып, бизге берип турсун, биз элге чыгарып ырдап туралы. Аргасыздан башың ийип тагдырга, артка кайткыз жайга кетип калдың да. Ак күнүгүң желбиреген жыт сеңген, арман түйшүп қалды
жаздық алдында, бұл жалғандың қызығы, тұнық сүйіп ысығы, жаным барда басылбас, жүректегі сыбызғы, сыбызғы. Ай нұрынан ақ жолы төшіп алдыңа, айдыңы кең айға кетіп қалдың да, ақ некеге арзый білген өзіңді, алтын бүкіл жан табылбас қалқымда, бұл жалғандың қызығы, тұнық сүйіп ысығы, жаным барда басылбас, жүректегі сыбызғы, сыбызғы. Аққу болып жалғыз ұшып қалдың да, көкшекит мен көкмел жеген асманда, ару сезім ту елесін көтерім, торын жайған ошол жайға барғыча, бұл жалғандың қызығы, тұнық сүйіп ысығы, жаным барда басылбас, жүректегі сыбызғы, 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 сыбызғы. Дагы бир ырдын сөз онун чыгарсам, сөзүн Барктала Сабакиров аксакалга кайрылсам, махабат күчү деген сөзүн ошо киши жазып берип, аны Карамолдо Орозовдун солисткасы Бермет Байкелов аткарып калды. Калык Бактабасовичти мен адам катары, ушу биздин кыргыз элинин бир инсаны катары абдан баалайм. Ушунчалык интеллекти жогору, абдан жакшы адам, бардык жагына бир төпкөлүшкен эр азамат кыргыздын жигити. Анан биз ушул ырды мен Калык Бактабасовичтин үйүнө барганда угуп калдым. Угуп калып, анан кийин башка бир ырчы аткарып тур комуз менен. Мага ушунчалык жагып калды, бул ырдын сөзү дагы, обону дагы, эмнегедир ошо баягы болот эмеспи адамдын жүрөгүнө. Мен ушул жүрөгүмөн түнөгө алып, абдан мага бир өзүнчө таасир калтырды да. Анан мен акырын ошол жерден Калык Бактабасовичтин кассетасын алып калдым. Алып анан үйгө келип дирижерлорго айтып, Сардарбек Жумалиев биздин дирижер, ошол агайга айтып, анан оркестровкасын жасатып, 2002 жылы биринчи жолу өзүмдүн ошо жекече концертимде алып чыккам. Ал концертке Калык Бактабасович дагы өзүнүн үй бүлөсү менен келип катышкан. Анан ошол мунун бир кызык жери, концертке чейин айткан эмесмин, өзүнө бир агайга сюрприз кылсам деп. Анан ошол концертте биринчи жолу өзү угуп, көрдү оркестр менен ырдаганымды. Анан ошондон бери ырдап жүрөм, репертуарымдан түшпөйт бул ыр, абдан өзүмө жагат, элге да жагат. Махаббатын
азыр дагы бир даяр болуп калды. Муну Саламат Садыкова менен кеңешсек, бул киши Камбархан фольклордук оркестрге салып ырдайм дегендей кылып атат го. Буюрса муну жакын арада көрдүк. Сиз айтып атпайсызбы, бирин экин обон даяр болуп калды деп, Анын сөздөрүн ким жазган? Бирөөсүнүн сөзүнө мен өзүм эле бир 2 сабын бердим. Жаш акын кыз бар деп атпайм, Кундуз Абашева. Ошого айттым, Кундуз, ушу мен сага 2 сөздү айтайын, 2 сабын. Сен ошого ылайыктап, андан аркы фантазияң, андан аркы абстракцияң өзүңөн кетсин, мен мындай кыл, тигиндей кыл дебейин деп туруп 2 сабын телефондон айтып берип койдум. Жакын жашап бир болсо да көчөбүз, жолукканда жер тиктешип өтөбүз. 2 сабын берип койдум, анан ал өзү ушуга ылайыкташып бир 2 вариантта 3 куплеттен ыр жазган экен, ошонун бирөөнү тандап алдым мен. Сиз жетектеген коомдун өздүк көркөм чыгармачылык ийримине катышкандардын концертин көрүп алып дагы чынында эле өзүң ичиңден ыраазы болот экенсиз. Ушул адамдардын ушунчалык күчтүүлүгүн, эркинин күчтүүлүгүнө таң каласың да. Анан сиздердин ошо ийримде, ушул сиздердин коомдун кишилеринин жанагы өнөрүнө бир аз там бергендей сөйт айткым келет. Биздин адамдар негизи чыгармачыл адамдар да. Араларында кыйын комузчулар бар, баянчылар бар, аккордеонисттер, ырчылары, бийчилери бар. Биз союз кезинде биздин эмгек коллективдерибизде элдик хорлор, элдик баян ансамбль, элдик комузчулар деген наамдары барлар бар эле. Анан союз урагандан кийин биз экономикабыз талкаланган жегине жетип калды. Ишканаларыбыз иштебей калды. Баягы илгерки алган аспаптарыбыздын баары эскирди, сынганы сынды. Ошого карабастан жок дегенде ушул мамлекетибиздеги эмгек коллективдин ичиндеги майрамдарды белгилегенге ушул өздүк көркөм чыгармачылык кружокторун сактап калалы деп аракет кылып бүгүнкү күнгө чейин сактап келдик да, булардын баардыгын. Мен азыр айтар элем, Гешев деген жакшынакай ырчыбыз бар, Талант Жолдошев деген гитарист жигитибиз бар, Данияр Жунус деген чоң комузчубуз бар, Тилек Алиев деген биздин көз азиздердин ичинде маданиятка жакшынакай эмгеги сиңирген бар. Азыр Сергей Дудников деген орус жигитибизди кыргызча ырдатканга жетиштик. Тиги Ош өрөөнүндө Эргеш Атыров, Калыбай Оморбеков, Мирниса Мырзаева деген жакшынакай ырчыларыбыз бар. Үсөн Акунов деген кыйын ырчыбыз өтүп кетти, көл тарапта эле. Сатыбалды Шабданбеков деген укмуштай чоң комузчубуз бар. Акталада Бешкөрөнов Дөөлөтбек деген музыкадан сабак берген жакшынакай комузчу, баянчы жигитибиз иштеп жүрөт. Булардын таланты өтө күчтүү да. Мындан бир 10 жыл мурда ушу кыргыз телевидениесинин аркасынан чуркап жүрүп, бир 10-20 мүнөттүк жазып республикага бердик эле. Майыптардын ички дүйнөсү өтө бекем, жигердүү аракет кылган адамдар да. Ошол турмуштун ордугуна баш ийбей ушу чыгармачылык менен аракет кылып, комуз чепкени комуз чертип атат, бийлегенди бийлеп атат, ырдаган ырдап атат, ырчыган ыр чыгарып атат. Ушуну жалпы элге берип койгулачы. Ушу майыптар дагы ушундай эл катары жакшынакай үмүтү бар экен эртеңки күнгө. Эртеңки күндө заман оңолот, заман жакшы борулуп кетет деп ошого жараша ырдап бийлеп атышат. Ушуну элге көрсөтсөк дурус болот го деп концертти бердик. Менимче ушундай чоң концерттерди телевидение жазып, анан жалпы республикага берип турчу. Мен мындан 1,5 жыл мурда бир телевидениеден, радиодон сүйлөгөндө айттым эле, ушул темада токтоп, анын ичинен бул маданият министрлигин агентство кылбай, тиги билим берүүгө тиркеп койбой, ушуну өзүнчө маданият министрлиги кылып өлүп чыкпаса, Кыргызстандагы маданият тармагы бузулду депти. Орустар айтат экен, культура — это почтение света деп. Жарык чыга турган нерсенин бир тарабы ушул маданиятта. Маданият аркылуу жана идеология бүгүн жок деп атабыз, жана аракештикти айтып атабыз, үй бүлөлөрдүн ажырашканы, балдардын тартипсиздиги, улууларды, жаштардын сыйлабагандыгы, аял затын, эркектердин урматтабаганы, ушунун баардыгы маданияттан аксагандан келип чыккан иш да. Азыр ушуну колго алып, ал үчүн
эң жакшынакай күүлөрдү, симфониялык музыкаларды, ырларды, обондорду алып чыгышыбыз керек да. Ансыз бул бүгүнкү күнгө чейинки акыркы 10-15 жылда болуп аткан эле из менен ар көздөй баса берсек, маданият да оңолбойт, жалпы адамзаттын руху, нравалык дүйнөсү дагы оңолбойт да. Ушул агайга окшогон адамдар көп болсо, ушунчалык бир мээримин чачкан, ушул адамдын бир мондай сүйлөп отурганда суктанасың да. Мындай адамдар аз биздин ушул заманда. Колунан келген жардамын эч кимден аянбайт. Ким болсо дагы. Мен ушуну көп сезем да. Мен өзүмө дагы далай ушул агайдын бир жакшы сөздөрү мага бир баягы адамда жакшы сөз жан иликтет дейт эмеспи? Ошондой бир жакшы сөздөрүн ойлоп ал түгүл ошол концертте мага ошол мен жекече концертимде сүйлөгөн бир жакшынакай сөздөрү бар сахнага чыгып. Кээде бир адамдын көңүлү чөгүп бир кайгырып калган убакыт болот эмеспи? Мен ошол убакта дагы ушул кассетаны көрүп отуруп, ошол Калык Бактабасовичтин айткан сөздөрүн угуп, бир ушунчалык бир философиялык сонун сөздөрдү айтты эле да. Кээде ошол сөздөрдү кадимкидей сагынып угуп, коюп, анан кийин өзүмө бир жакшы энергия алып, анан жакшынакай бир жашоого үмүт этип отуруп калам. Мен ойлойм, мындай адамдар чанда жаралса керек. Мен бул адамга ийгилик каалайм, ушуга окшогон, Калык Бактабасовичке окшогон адамдар кыргыз жергесинде көп болушун каалар элем. Калык Бактабасовичтан биз үлгү алышыбыз керек. Кээде бир өзүбүздүн бараткан баягы чарбабызды эптей албай жүдөгөн учурларыбыз бар. А бул киши үйүндөгү турмушу дагы, бияктагы жасап аткан иши, анан мына чыгармачылыкты дагы эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен Калык Бактабасовичке эмнени каалайм? Бул кишинин мүнөзү баягы биз эми бала кезде мына коммунисттик партиянын деле жаман жагы жок эле, көп жакшы жактарын көрүп чоңойгон кыздардын биримин. Мен ошо бала кездеги ушундай бир аттын кашкасындай мындай алты дубанга аңыз болгон мыкты жетекчилердин сабында турган азаматтардан деп эсептеймин. Бар болсун, аман болсун. Бул кишиге ушу кайрат, кубат, ден соолук каалаймын. Үй бүлөсү менен бирдикте мына элибизге бизди кубантып кызматын жасай берсин. Мен ошону каалар элем.